Kuyөө bala kelindi özünün familiясын өткөрсө болобу? Кээ бирлер муну харам. Харам болбойт. Мурда өтүп калгандар эми макул эми. Кайра кыйнаштын кереги жок, бирок мындан бияка билгендер өткөрбөш керек. Ар ким өзүнүн фамилиясында болуш керек. Шарият боюнча ал дурус эмес. Эгер келини деп жазсаң бир жөн. Анан бирок Паланчаева деген элдин ошону неберesi деп түшүнүп калат да. Ал шарият боюнча мухаррам, харам, дурус эмес. Болбойт да, хадистерде келет. Кимде ким өзүнүн атасына башка атам деген болсо андага деген жакшы эмес. Адат болуп калган, мурда өткөндөр тооба кылсын, бирок кайра документтер өткөрүшкө пул керек, башка кереги жок. Мындан бияккысына аны кылбаш керек. Менин келинчегим Куран окуганды билет. Мен ага үйлөнгөндөн бери намаз окубайт. Кантип намаз тургузган таасир этсем болот? Үйлөнгөнүмө 4 ай болуп калды, даават калып чык. Мына даават, мастурат жамаат деген бар, чыкса ушундай намаз окуйт, сен тахажжудка тургуза турган болуп калат. Тахажжуд намазын 12 же 20 рекет окуса болобу? 20 рекет сүннөт. Окуй албай 12 рекеттен ооруп калсаң, өлүп калсаң, анда 12 рекеттен калып кетет деген сөз. Харамейн Шарифен азыркы чейин 20 рекет окуп келет. Азирет Умардын убагынан баштап салттан салт, мурастан мурас болуп келип 20 рекет окушат да. Анан азыркы 12 рекет окугандар бар. Эми Кудай Таала мынсап берсин, калган 8-и карыз болуп тура берет. Эми сүннөттүк карыз деле болбойт, бирок эми толук эмес болуп тура берет. Шиит алымдарынын китептерин окуса болобу дейт. Сүнни алымдардын китебин окуп бүтүрүп, анан шииттердикин окусаң, анда бир жөн бүтүрө электе болбойт. Шейх деген сөз эмнени түшүндүрөт дейт? Шейх деген сөз Кувейт, Катарлардын салтында амир, бийликте келет түшүндүрөт. Анан Саудия же башка арабтардын шартында бул илимдүүлөр түшүндүрөт. Анан эски араб тилинде бул аксакал чалдар түшүндүрөт. Ажам калкында шейх деген молдолор түшүндүрөт. Бизде молдону түшүндүрөт. Неге сизди шейх деп айтышат дейт. Мен өзүм айткан эмесмин шейх деп. Жанагы биздин сөзүбүз орусчага которулуп сабак чыкканда, ошол Кавказ тараптагылар ошол айтканда шейх чубагаж деп кошуп айтып жүрүшүндө айтылып калды. Болбосо шейх деп айт деп бирөөдөн суранган эле эмеспиз, ошол бойдон калып калды окшойт да. Молдо деген эле сөз, молдо чубак деген эле гап бул. Муллали кари. Илгери мулла дейт элек. Анан бирок молдо деген сөздү диндин душмандар жаман көрсөтүп койду бизге. Молдо деселе бир апенди, акыл эси жок, артта калган, отсталый бирөөнү эстетип коюшту да. Анткени кайсыл адамдарга зыян келтирип, ошолорду алдагын келип, азгыргын келсе, биринчи алардын агайларын, устаздарын аларга жаман көрсөт дейт да. Коммунисттер келгенде биринчи бизге молдолор жаман көрсөткөн да. Ошого молдо деселе бир мындай бир апандын элестетип калган учур болгон үчүн ошого шейх деген көтүп алдык бардыгыбыз. Молдо деп айтса мындай ойлоп калбасын деп, болсо мулла деген эле сөз. Үй той, сүннөт тойлорду азыркы мезгилде өтө чоң кылып өткөргөн болбойт, жакшы эмес. Үй той деген көп деле маанилүү эмес, келсе катым окутуп бата доо алып коюш керек. Анан сүннөт тойдагы чакан эле болуш керек. Азыр эң чоң жаман нерсе кыз той чоң болуп кетти. Бул туура эмес. Илгери пата той деп 4-5 кемпир келип өткөзүп коюшчу. Азыр кыз тойлорду ушинтип ресторанда өткөрүп, анан кыз атасы жетелеп чыгып орустун салтын кылып, ал туура эмес. Ал болбойт. Ошондуктан бидат урматы. Келин той бар, валима бар. Бирок кыз той деген сөз андай тартипте жок. Имам намазда сүрө окуп жатып адашып ката окуп алып кийин өзү байкап калды эмне кылуу керек? Ошо имам өзү билет. Болбосо имам болбош керек. Ошону билген имамга өтүш керек. Анан билбес имамга өтпөш керек да. Не кылат эле? Эгерде узунураак окуган болсо, кыраат бүткөн болсо, анда ошо менен бүттү кылып улантып кете берет, адашкан жер калып кете берет. Эгер такыр кыраат окуй элек болсо, билген жерден окуп улантып кетет. Кийин эгерде жанагыдай эмени, жанагы саждалар кеч калтырып кое турган деңгээлде калып калса, анда сажда сак кылып берет. Чоң энем илгери төлгө тартчу эле не болот дейт. Мен да чоң энем төлгө тартчу эле. Мен билбейт электе, мектепте окуганда таштар менен минтип пайгамбар тарткан экен, пайгамбар төсү жоголгондо төлгө тарткан экен деп айта берчү. Анан ошону сүннөт деп ойлоп алыппыз да. Анан биз билбейбиз. Энем намаз окуйт, анан бирок эми дин жетпей калган да. Ошон үчүн намаз окуйм, төлгө да таштан. Төлгө таштары бар болчу, чоң энемки меники. Анан мен медреседе окуп калбадым. Окуп калгандан кийин чоң энем айтып барып, кийин тартпай калды. Бул туура эмес экен десем, пайгамбардыкы деп үйрөткөн да бизге дейт. Жок, пайгамбар төлгө тартпаптыр. Ал туура эмес экен деп аны таштап, алхамдулилла айтыш керек, деш керек. Эми чоң эле өтүп кетти, билбесе күнөөсү жок, билген болсо күнөө, истигфар айтабыз. Эми төлгө тартылган үй деген бул жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Мынтымак жакшылык болбойт. Ошон үчүн төлгө карта менен ачабы, далы менен ачабы, таш менен ачабы бардыгы туура эмес маселе. Чоң энем тарткан, ошону биз билет элек. Анан дайыма тартып бизге бир жак кетип калса тартып берип жакшы болот экен дей берчү да. Анан каяктан билип алсам, мында таш бияка мындай болду деп. Анан кийин айтсам менен ошону укту. Угуп, ошону билбей жүргөн экенбиз деп аны таштады кадимкидей. Ошого мен аябай сүйүнөм. Мен телевизордон биринчи чыкканда студент болчум. Энем ушинтип карап отуруп, телевизордун түбүнө кирип кетчү экен да, мен балам неберем чыкты деп чоң энем. Атамын апасы, бабушка. Өтүп кетти, Аллах ыраазы болсун.